чакчаны эмне кыласыз? Сапар деген жигит катуу ооруп атат. Режиссерлор Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулу тарткан Акыркы көч тасмасынын улуттук премьерасы болуп өттү. Көркөм тасманы Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясы менен Билимкана коомдук фонду биргелешип өндүргөн чыгарма болуп саналат. Буга чейин кинотасма Бангладеште өткөрүлгөн 19-чу эл аралык Дакка кинофестивалында 73 мамлекеттен 226 тасманын арасынан эң мыкты тасма аталып, гран-прини жеңип алган. Фильмдин сценарийи дагы, драматургиясы дагы, тартылышы дагы, жана актерлордун образ жаратуусу дагы бардык тарабынан мага жакты. Анткени бул фильмдин бүгүнкү күндүн көрүүчүлөрүнө айтайын деген ой абдан терең. Ошо адамзаттын жоголуп бараткан сапаттары, кыргыздын наркы, кыргыздын кыракы дүйнөсү, мына ошонун бардыгын ушул фильм өтө мындай бир сабак катарында бүгүнкү күндүн көрүүчүлөрүнө жеткирип атат. Бул фильм бир топ эл аралык фестивалдарга чыга баштады, жакшы бааларга ээ боло баштады. Мунун өзү эле фильмдин деңгээлин аныктап турат да. Кинокартина учурда болуп жаткан көйгөйлөрдү чагылдырат, маданият, улуттук баалуулуктарды баалап, философиялык маанини да камтыйт. Кыргыздын үрүп-адат, каада салтын, маданият, культурасын билген адамдарыбыз калбай асайып баратат. Современный цивилизацияда жашап аткан дегенибиз жаштарыбыз кимдин колун кармап, кимди этектеп жашайт? Же Европаны карап жашап кетебизби? Кандай жерге барып такалабыз деген ой менен өгүттө тартылган кино. Айланасың балам? Мен Кубатага арман. Тасманын башка каарманы пенсияга чыккан жалгыз жашаган жазуучунун окуясын баяндайт. Ал Хрущевдин мезгилинде салынган батирде жалгыз жашайт. Бир күнү досу жазуучу Сапардын катуу ооруп жаткандыгын билип батирин сатат. Бирок көп өтпөй анын инисин карыз өндүрүүчүлөр сабап кетет. Кубат оор тандоо алдында турат. Тактап айтканда, батирдин акчасын бир тууганына же ооруп жаткан досуна берүү маселеси жаралат. Жакшы. Ахабалың жакшы эмес го. Бул жерде менин ролумда жазуучунун ролу Сапар деген. Башкы каармандар деп айтылат. Бирок менин тагдырым фильмде да. Фильмде бул аянычтуу болуп бүтөт. Мен өзү мындай жумшак, жазуучу, келечекти алдыга койгон, элдин тагдырын ойлогон, ошол элдин ички дүйнөсүндөгү болгон нерсени ошол китебинде, жазуучулугунда жеткирейин деген максатта болгондо дайыма. Ал эми башка каармандын жубайынын ролун жараткан Шайыргүл Касмалиева мындай фильмге алгачкы жолу тартылдым. Бул өзгөчө кино болду десем жаңылышпайм. Тасмада жөнөкөй сабырдуу аялдын образын жараттым дейт. Каралбай калган маданият кызматкерлеринин тагдырын чагылдырганга аракет кылганда, эли үчүн абдан чоң эмгекти жасаса дагы ушундай кырдаалга туш болуп, эмгеги да бааланбай, өзү да бааланбай. Анан менин жолдошумду Бусурман Одракаев ойноду. Болгон ден соолугун, өнөрүн, эмгегин ошо өзүнүн кесибине арнап, анан катуу ооруга чалдыгып, ошол оорунун айынан запкы жейт да. Анан аны менен бирге жубайы, мен ойногон аял заты ошол чагылдырылган. Тартуу иштери 2019-жылы Борбор калаабызда жана Ысык көл жергесинин түргөн жайлоосунда болгон. 2020-жылы дүйнөлүк А класстагы фестивалга катышып, мыкты тасма наамдарын жеңип алган. Учурда да тасма эл аралык фестивалдарга катышууда. Алтынай Шайдылдаева, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.